жашаганыбызга 23 жыл болду. Ушул жерден балдарыбыз чоңойду, кыз узаттык дегендей. Анан эми бүгүнкү күнү биздин Кыргызстанда ушул Бишкек Нарын Торгарт жолу, айлампа жолу кеңейип аткандыгына байланыштуу ошонун жээгине салынып алган үйлөрдө 39 түтүн, Дордо эки жаңын ушундагы 39 түтүн ошол кызыл линияга кирип калгандыктан сиздерге маалым болуш үчүн айтып атабыз. От оси дороги 32 метр деп туруп, азыр биздин үйлөрдүн 5 толук кетип атат. Калган үйлөр жарым-жартылай болуп, ошо кызыл линияга кетип, азыр биз чоң оор акыбалда турабыз. Мынакей калып аткан охранный 32-ни биз бошотуп бердик. Бизге дагы жол керек, бизге дагы кош шаар керек, бизге дагы келечек керек. Бирок ошо биз охранный зонага тийген жокпуз. 32-ни бошоттук. Могу жердеги бузулуп аткан үйлөрдү ипотека боюнча сунушташты. Ипотека сунуштаганда буларды мынакей баары тең эле пенсиядагы адамдар, инвалид адамдар, баягы үйүндө баягы көп балалуу үй бүлөлөр бар дегендей. Алар уже отказ берип атат, анткени кантип мунун акчасын төлөйбүз деп. Ошол жолдон 5 метр гана ат оси дорога ичине жылып берсе, ушул 39 түтүндүн 37си аман калат экен. Анан эми ушул жакшыбы же баарыбыз тең үйлөрүн талкалаш бул өтө оор акыбалда турабыз, урматтуубуз Садыр Нуркожоевич. Дагы бир жолу ушул жерге алып келип комиссия менен бир чек карап дагы каратып бериңизге, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алыңызды суранып атабыз. Ал жердеги дагы бир бай баланы мынакей 3 этаж чоң бир торговый центр бар, ага тийилген жок. Ал мына 23 жылдан бери ала албаган биз кызыл китепти ал давно алып, уже колуна кармап коюптур. Ал менчикке өткөрүп алыптыр. Ошо жолдун жээгинде ага болот, карапайым элге болбойт экен деп чыгып атабыз сизге. Арыктарга тийишкен жокпуз. Только ана ошол жактагы ашык жаткан 7 метр жерден 5 метрди берип коюңузчу деп суранып атабыз. Биз эми 13 жыл мурун ошол жерден кызыл китеби менен алганбыз да, жер. Анан через нотариус алганбыз. Үй салганбыз. Биринчи жолдун эмесиде, биринчи проектиде биздин үйлөрүбүз түшкөн эмес да. Кийинки проект, кийинки эки жолду эме кылып өзгөрткөндөн кийин анан биздин үйлөр түштү да. Анан эми ошону өкмөт келип алынат деп жатат. Айтпай келип эле мындай кагаздай бербей эле. Ушулай эле биздин ооба, бирок бияк бетиндебиз, ооба. Ооба. Ал деле жол оңдоо үчүн. Ооба, жол оңдоо үчүн деп атат. Бирок силердин кызыл китебиңер Бар. Эми жер үлүшү деп бизди шылдак кылып атат.